Именно 60 грамм боюнча бир кичинекей бир кыстырма айтып коеюн. 60 грамм бизде грек-рим күрөшүндө мен десем туура эмес болуп калат. Биз күрөшкөндө, чогуу күрөшкөндө бизге чейинкилер дагы 60 граммда спортсмендер постоянно призер и чемпиондор болуп келген да. Мен биз күрөшүп жүргөндө, мисалы, Ринат Субжанов деген болгон. Тоже мыкты спортсмен. Призер Азия. Андан кийин ошол 60 килограммда мен күрөштүм. Чемпион Азия болдум, призер Азия болдум, призер Россия болдум и призер Олимпиада болдум да. Менден кийинки күрөшкөн балдар дагы, алар да абдан чоң ийгиликтер жетет. Уже спортсмендер уже ал вести дүйнөлүк аренада чемпион мира болуп башталат десем. Уже бир эмес экинчи рет уже Олимпиадага барып атышат да. Бул абдан кубандырат. Деп дегенде бул вести биз күрөшүп жүргөндө Эмиль Таштанович 60га абдан чоң басым салып бит барысы күрөштүрүп келген да. Ошон үчүн ушул 60 грамм до сих пор сакталып келеби деп ойлойм.